Өлкөнүн келечеги болгон жаш жеткинчектерге арналган майрамдык кечи Араван райондук маданият үйү тарабынан уюштурулган салтанаттуу концерттик программа менен башталды. Таң эрте чоңулган жаш өспүрүмдөр ырдап бийлеп, ар түрдүү шоу программаларга күбө болушту. Жомок каармандары сахналаштырылган көрүнүштөрдү аткарып, келген балдар үчүн жагымдуу маанай тартуулады. Майрамдык кечеге райондогу аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн жана окуу жылында мыктылыгын көрсөткөн жаш балдар чакырылган. Район акими жаш балдарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, мындан аркы окууларына ийгилик каалады. Ошондой эле ар бир бала татыктуу тарбия алып, коомдон өз ордун табуусуна шарт түзүү керектигин белгиледи. Иш-чаранын жүрүшүндө ар бир жаш өспүрүмгө жаңы жылга карата белектер тапшырылды. Балдарыбызга камкордук көрсөтсөк, биз балдарга көп көңүл бөлсөк, ошо биздин келечекке кам көргөн болобуз да. Балдарыбыз эч качан оорубасын дейбиз. Учурдан пайдаланып, балдарыбыз аман эсен өссүн, ден соолуктар бекем болсун, ийгиликтер көп болсун, жетишкендиктер окууда. Келечекте эл журтубузга кызмат кылган татыктуу уул кыздардан болуп чоңоюшун тилейм. Ушу жаңы жылда да жакшылыктардан келсин. Анан учурдан пайдаланып, элибизге, журтубузга дагы жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун демекчимин. Араван районунда аз камсыз болгон 7000ге чукул бала бар. Жергиликтүү бийлик ай сайын мониторинг жүргүзүп, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүп турат. Майрамдык кечеге келген ата-энелер мындай белектер жаш балдар үчүн жагымдуу маанай тартуулап, алдыга умтулуусуна шык берерин айтышат. Аябай сонун отуруп, балдардын немеси көңүлү аябай көтөрүлүп, бир күн болсо дагы аябай жакшы курсанчылык менен тотушуп атат. Азыр баардыгы ошо концерттик программаларды, жомокторду көрүшүп, аябай курсан болуп отурушат. Рахмат биздин жетекчилерибизге ушунчалык майрамга карата биздин балдарыбыздын бир аз болсо да көңүлүн көтөрүп, ушундай майрамдык кечелерди уюштуруп бергенине биз жалпы ата-энелердин атынан чоң ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Араван районунда жаңы жыл майрамына карата майрамдык иш-чаралар өтүүдө. Ар бир мектеп бала бакчада жаңы жылды тосуп алуу кечелери уюштурулууда. Ал эми ар бир айыл аймакта спорттук иш-чараларда өткөрүлүүдө. Исаак Туратбеков, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.